Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Жеңиш күнүңүздөр менен куттуктап, мен ошол азыр Орто Токой суу сактагычы жөнүндө дагы айта кете турган жагдайлар пайда болду. Кече жакында эле Элек району Аңкоп айылына деген Султанбай Айжигитовдун пикиринен кийин мен дагы бул Орто Токой жөнүндө дагы салыштырып ой жүгүртүп көрдүм да. Анан ошонун негизинде бизде дагы Алабукадан ушул Орто Токойду берилсе, кийинчерээк Чаткал менен Алабуканын Чаткал району жана ошол 1-май айыл өкмөтүнө, Каш айылына айыл өкмөтүнө ошол барчу жол жабылып калышы мүмкүн экендиги жөнүндө мындай ой пайда болду да. Анткени мына ушул сиздер көрүп турган ушул жол суу сактагычын айланып өтөт. Азыр мен кайда кайталайын. Көпчүлүк таң калышы мүмкүн, бул кайдагы сөздү айтып жатат депчи, бирок суу абдан мол болгон учурларда ушул жерге чейин суу топтолуп келген жайы бар. Бирок бул суу сактагычтын деңгээлин дагы көтөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Аны мен азыр сиздерге картадан көрсөтүп берем. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп турасыздар, жакындатып дагы көргөзөйүн. Азыр эле мен видеодон көргөзгөн айланма жол. Мына ушул жолдун жогору тарабы бийик тоолор болот дагы, мынакей. Ал тоолорго жол салуу канчалык эми азырынча аны кое турайын дагы. Ушул жер аркылуу Чаткалга кеткен дагы жол бар. Бул жагы 1-майга кетип баратат. Мына ушул жолду эми эгерде суу ушул жерге чейин тосулуп келе турган болсо, биз тиги тарапка өтө албай калабыз. Мына ушул батыш тараптагы, мына ушул тараптагы айылдарга жете албай калабыз. Бул жакта Чаткал. Ошондо эми дагы мен оюмду бекемдеп коеюн. Сары линияга көңүл бура турган болсоңуздар, азыр мен көргөзүп атам. Мынакей суунун башы, мен айткан көпүрө деген жер. Мынанда түшүп баратабыз. Бул суунун башы 1137. Улам ылдыйлап отуруп, суунун бетин бирдей деңгээлде көргөзүп атат Google. Эмнеге бул жээкке чыктым мен. Бул жактан келатканда сол жээкке чыгып, бул жака көргөздүм. Себеби мындай деңгээлин, тоонун бийиктигин көргөзүү үчүн. Мынакей. Бул тоонун бийиктиги 1166 метр. Мындай байкаганыңыздардай эле Дин көпүрөдөн бийикте турат. Демек, ошол эле учурда экинчи жээги, бул суу сактагычтын экинчи жээги дагы бийикте туруп жатат. Демек, бул жерлерде мына ушул деңгээлге чейин көтөрө турган болсо, эгерде 1150ге чейин дамбаны жогорулата турган болсо, эгерде биз 800 гектар жерди беребиз деп атпайбызбы? Анан сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, кантип эле суунун деңгээлин жогору көтөрүү зарылчылыгы келип чыксын депчи. Суу ансыз деле ошол жерге чейин эле толот, андан жогору толбойт деп. Бирок мүмкүнчүлүк болот, анткени сел каптоолор, ушул сыяктуу ар кандай апаттардын негизине суу сактагычтардын түбүнө улам топтолуп турат дагы, тунупчу жер кыртышы. Ошонун негизинде кийинчерээк толук эле азыркы суу толуп турган жер топуракка толуп калышы мүмкүн. Мына ошондой заманда жер астында калып кеткен дамбанын ордун бийигирээк башка дамба менен толуктап бийик көтөрүүгө туура келет. Азыр эгерде 150 метрге 1150 метр бийиктикке чейин тосо турган болсо, кайсы деңгээлге чейин суу каптап каларын көрөлү. Мен ушуну эле жогору чылдырайын. Мынакей жолдун уровени 38 метр, эгерде 138 метр. Эгерде бийик 50 метрге гана бийиктете турган болсо, ушул дагы 12 метр. Ушул көпүрөнүн үстү 12 метр суу менен капталып калышы мүмкүн экен. Анын акыбетин болсо сиздер көрүп турасыздар. Чаткал тарапка албетте кеткен жол ал канчалык бийиктикте экенин дагы көрөлү.
мынакей достор 41 метр. Бул чаткалга кеткен жолдагы суунун түбүндө калат экен. Кыскасы мындай абдан эле кооптоно турган эле нерсе. Ошентип, урматтуу достор, вот биздин 1-май айыл өкмөтү мына ушул 1-май айыл өкмөтүнө келет. Бул жерде Кара Үңкүр айылы, Советсай айылы, бул жерде Жаңы Шаар, Айрытам деген Ажек, андан тышкары бүт мына ушул сууну бойлото жайгашкан айылдар. Кечээ эле Камчыбек Ташиев барып келген Көксерек жана Көк Таш айылдары, вот ошол жака кеткен жолду мына ушул Орто Токой суу сактагычынын дагы суунун деңгээлин көтөрүү жолу менен бөгөп койсо болот экен. Мына ушундай, урматтуу достор, биз анткени бул жакта дагы жерлер бар, тоолор, бирок бул жак абдан таштуу, адыр тала болгондугу үчүн бул жактан жол алуу өтүү Кыргызстан 11 километр, 14-11 километр içinde жайгашкан Өзбекстан кайталанып жатат. Суунун түбүндөгү жер бекер эле жатат деп Өзбекстанга берилип жаткан жер. Эми бул азырынча протокол качан ишке ашат. Бирок ошол эле учурда 800 гектарга 800 гектарды алмаштыруу дагы өзүнчө логикага сыйбайт. Анткени 800 гектар жерди мындай сооружение турат да, бул жерде кымбат баалуу мындай суу сактагычтарды башка жака салыш оңой болсо, салып берсе жакшы болбойт беле. Суу тартыштыгы жаралбастан кышын жайында пайдаланат. Жергиликтүү миграцияны азайтуу максатында бир чара катары ошол элге дыйканчылыкка суу жеткирип берүү сыяктуу жергиликтүү түшүргөн адам кеңешместен эле ушундай кереги жок экен. Бул суунун 95% колдонбойт экенбиз деп эле чечим чыгарып протокол түзүп ушул жерде суу каптап калышы жөнүндө өттүм. Жана ой өз оюңуздарды видеонун соңунда айта кетейин, анткени көпчүлүк ойлошу мүмкүн бул кантип эле Өзбекстан ошондой жолго барсын деп. Анткени картада көргөзүлгөн, келишимде көргөзүлгөн жерден сыртка чыга албайт да деп. Бирок мындай биз алардан акыркы жылдары миллиондогон карыздарды алдык жана келечекте дагы стратегиялык мындай проекттерди чогуу даярдап милдеттенмелерди алып жатат өкмөт. Мына ошондой учурларда эми Кыргызстан өзүнүн милдеттенмелерин канчалык деңгээлде аткара алат, эгерде аткара албай кала турган учурда Өзбекстандагы өздөрүнө кошумча жерлерди талап кылып, же болбосо мына ушундай бир талаптарга барышы мүмкүн. Андан тышкары